Эксперттардын айтканы келдиби? Коронавирус тууралуу Ванга 20-кылымда эле айтканбы? Эксперттер 2020-жылдагы бул вирус менен көз ачыктардын алдын ала айткан божомолун салыштырып жаткан мезгил. Болгариялык дүйнөгө белгилүү көз ачык Ванга 20-кылымда эле кандайдыр бир глобалдуу эпидемиялык инфекция тууралуу айткан. Ал 21-кылымдын биринчи чейрегиндеги сандар кайталанган жылы дүйнө жүзүн оор кырдаал күтөөрүн, эски оору жаанданып, миллиондогон адамдардын өмүрүн алаарын, чыгыштагы сары терилүү адамдар тарабынан оору тараарын, илдетти дарылоого каражат жок болоорун айткан. Адистер ага каршы вакцинаны тез арада жасай албастыгын, дарылар эч кандай натыйжа бербестигин да белгилеген. Орусиялык эксперттер 22 февраль 2020 жыл, 2 февраль 2020, 12 декабрь 2020 жылдары кайталанган даталар экенин, Ванга дал ушул коронавирус тууралуу айткан болуп жүрбөсүн деп божомолдошсо, иммунолог Марина Зуева Ванганын эски оору дегени 2002-2003 жылдары буга окшош вирус орун алган. Ошондой эле коронавируста оору түрү катары 1965 жылы эле катталган деп белгилейт. Бул жылдын февраль айы 2 санынын кайталануусу астында өттү. Нумерология мындай кайталанган сандар 100 жылда бир болоорун, кайталанган датада көп адамдардын жашоосунда глобалдуу өзгөрүү орун алаарын айтат. Эксперттердин айтымында мындай датада жаманга чек коюлуп, жакшы нерсе башталат же жаман окуянын орун алышына жол ачылат. Андыктан кайталанган сандарды жөн өткөзүп жибербестен багытын жакшы жака буруп план түзүү керек дешет. Ал эми америкалык көз ачык гипнотерапевт Сильвия Браун 2008 жылы жарык көргөн жашоонун бүтүүсү, акыр заман тууралуу жоромолдор жана анын дал келүүсү аттуу китебинде болжолдуу 2020 жылы жер шарына өпкөнүн пневмониясына окшош олуттуу оору жайылат. Илдет өпкөгө жана тамакка чабуул кылып, жөтөл менен коштолот. Медицинадагы белгилүү болгон ыкмаларды тоготпойт. Бирок бир убакытта оору бат пайда болгондой эле тез жок болуп кетет. 10 жылдан кийин кайталанат да ошону менен түп орду менен жоголот деп жазган. Ал кезде бул китептеги айтылган сөздөргө маани берилбегени менен коронавирус пандемиясы азыр бул китепте үңүлтүп жаткан учуру. 2020 жылга божомол кылган астролог Жанар Кыдыралиев Чычкан жылында Кыргызстанда эң кооптуу мезгилдер деп бир катар даталарды атаган. Алардын бири 8 марттан 17 апрелге чейин аралык болчу. Белгилүү болгондой, өлкөгө коронавирус жуктуруп алган алгачкы адам 18 мартта аныкталган. Бул ак супер KG.